Саламатсыздар урматтуу достор, саламатсыздар урматтуу кыргыз тилин үйрөнүп жаткан биздин мекендештерибиз. Бүгүнкү сабагыбызда биз сиздерге кесиптер жөнүндө маалымат беребиз. Профессия, кесиптер жөнүндө маалымат беребиз. Мисалы, бүгүнкү күндө дүйнөдө бир нече кесиптер бар. Кээ бир кесиптердин кандай иш алып барышын кээ бир учурда биз дагы билбей калган учурларыбыз болот. Бүгүнкү сабагыбызда биз негизги көпчүлүк учурда бизге белгилүү болгон кесиптер жөнүндө сүйлөшөбүз. Мисалы, бул ким? Бул дарыгер. Өткөн сабактарыбызда айтканбыз, адамдарга биз ким деген суроону иштетебиз. Бул ким? Бул дарыгер. Бул ким? Бул оператор. Бул ким? Бул ашпоз. Бул ким? Бул стюардесса. Бул ким? Бул куруучу. Бул ким? Бул мугалим. Бул ким? Бул милиция. Бул ким? Бул медайым. Медайым дарыгердин жардамчылары. Эскертүү. Кыргыз тилинде бир нече кесиптер дүйнөдө кандай аталса, ошол эле аталыш менен колдонулуп келинет. Мисалы, юрист, адвокат, электрик, сантехник, режиссер, звукорежиссер, үн режиссер деп коебуз. Эми анчалык деле баягы чоң айырма жок. Айтор көп эле кесиптер, программист кандай аталып келсе, кыргыз тилинде дал эле ошондой аталат. Караңыздар. Сен кайсыл кесиптин ээси болууну кыялданасың? Же болбосо ушул видеону көрүп жаткан сиз ушул суроого жооп бергенге аракет кылыңыз. Сиз кайсыл кесиптин ээси болууну кыялданасыз? Мен келечекте космонавт болууну кыялданамын. Сенин атаңдын кесиби кандай? Менин атам шпааканада дарыгер болуп иштейт. Шпаакана дегенибиз бул больница. Сенин апаңдын кесиби кандай? Менин апам бала бакчада тарбиячы болуп эмгектенет. Сага кайсыл кесиптер жагат? Мага сатуучу, тигүүчү, чач тарач, айдоочулук кесиптер жагат. Көрдүңүздөр, Мына ушул кара түстөгү берилген сүйлөмдөргө, суроолорго сиз да жооп бергенге аракет кылыңыз. Сиз кайсыл кесиптин ээси болууну кыялданасыз? Сиздин атаңыздын кесиби кандай? Сиздин апаңыздын кесиби кандай? Сизге кайсыл кесиптер жагат? Мына ушул суроолорго сиз дагы төмөнкү сары түстөгү сүйлөмдөрдү пайдаланган абалда жооп берүүгө аракет кылып көрүңүз. Мисалы, бул ашпоз. Кеттик. Кайрадан эле биз Актан менен Акылайдын диалогуна көңүл бөлөбүз. Актан айтып атат. Салам, Акылай. Салам. Сен мектепти аяктагандан кийин кайсыл кесипти тандайын деп турасың? Мен мугалим болсом дейм. Ал анткени мен бул кесипти абдан жакшы көрөм. А сенчи? Мен элдин ден соолугуна кам көргөн мугалим болсомбу дейм. Эң сонун, негизи ар бир кесип ардактуу. Бул жерде мен сиздерге бир нерсени айта кетейинчи. Бул мугалим деген жерде дарыгер деген сөздү эске алыңыздар. Мен жазып жаткан учурда техникалык ката кетип калган шекилдүү. Мен элдин ден соолугуна кам көргөн дарыгер болсомбу дейм. Эң сонун, негизи ар бир кесип ардактуу. Туура айтасың. Эң негизгиси кайсыл кесипти тандабайлы өз кесибибизди сүйүүбүз абзел. Көрдүңүздөр, Сиздер эгерде кыз бала болсоңуздар, анда Актан менен сүйлөшүп көрүңүздөр мына бул сүйлөмдөр менен. Эгерде сиздер бала болсоңуздар, анда Акылай менен сүйлөшүп көрүңүздөр. Башкача айтканда, Актандын ордуна сиздер жооп бериңиздер. Түшүнүктүү, Ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз өзүнүн жыйынтыгына келип жетти, урматтуу достор. Андыктан биздин YouTube баракчага катталууну унутпаңыздар. Жана ошондой эле бизге суроолоруңуздар болсо, сунуштарыңыздар болсо, аны WhatsApp тиркемеси аркылуу 0779 74 86 93 кыска номерине билдирүү калтырсаңыздар болот. Кийинки 15-сабагыбызда биз сиздер менен бирге
соодалашуу деген темада сөз кылабыз. Андыктан дал ошол сабакка чейин амандашканча көрүшкөнчө сак саламат туруңуздар. Бар болуңуздар.